Саламатсыздарбы, мекендештер, мен Базаркулов Коттумедин, эркин журналист, жана ошондой эле эл ынтымагы кыймылынын төрагасы. Катары бүгүнкү мен өзүмдүн сөзүмдү уласам. Эл ынтымагы кыймылынын негизги максаты бул эл, жер, анан мамлекет болуп эсептелинет. Биз элдин ынтымагын, биримдигин жана ошондой эле элде атуулдук болсун дейбиз. Мына биздин тилегибиз ушундай. Биздин пейлибиз өлкө, мамлекет, Кыргыз мамлекети болсун бизде. Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү болсун. Бизде мекендик деген болсун. Мына биз ушундай тилек менен эл ынтымагын, элди ынтымакка чакырабыз. Бүгүнкү мен айтар турган сөзүм, Садыр Жапаров өлкөнүн президенти бийликчил, бийликтин партиясымын дегендерге добуш бербегиле деп мен чакырык кылып айтаар элем деп айтып кетти. Туура кылат. Туура сүйлөдү. Чындыгында бийлик өзүнүн партиясын өзү жерип келген. Мынакей 30 жылдан бери. Эгер жерип келбесе, жербесе, бийлик өзүнүн партиясын өзү жербесе, анда 30 жылкы мурун ошондогу бийликтин партияларынын баары бүгүн болот эле да. Бийликтин партиялардын баары кулап келген. Ошондой эле бийликте болгон партия болом деген талапкерлердин баарын эл талап жек көрүп келген. Бүгүнкү күндө деле сен Алга партиясында жүрбөдүң беле? Сен Адилет партиясында жүрбөдүң беле? Сен Ак Жол партиясында жүрбөдүң беле? Сен Мекеним Кыргызстанда жүрбөдүң беле? Сен Биримдик партиясында жүрбөдүң беле? Сен СДПК партиясында жүрбөдүң беле деп талапкерлер дагы жерип келген. Мына ошолордун талапкеринин бири катары, мына Улукбек Кочкоров деген жакшы министр болду, укмуш болот деп атты эле, мына Биримдик партиясы менен ошол дагы кулады. Анысы кандай, мен бир гана мисал келтирейин, андай мисалдардын баары көп. Чындыгында эле Канабакиевдин Ак Жол партиясы, Акаевдин Адилет Алга партиялары гана. Атамбаевдин СДПКсын ошол СДПК партиядан шайланып алып, Сооронбай Жээнбеков өзү жериген. Кана Сооронбай Жээнбековдун ошон Мекеним Кыргызстан, ошондой эле Биримдик партиясы. Хотя ошол Биримдик Мекеним Кыргызстандын жемкорлорунан түзүлгөн, жемкорлор бүгүн деле жашап атат. Бирок ал аталыштарды жек көрүп атат. Мына ошентип бийликтин партиялары кулады. Муну бийликтин партияларынын баарын эл кулаткан. Бирок кээ бир шумпайлар баягы сүйлөсө дагы байдын баласы бучук болсо да сүйлөсүн дегендей, ошол байлар ошол бийликтин партияларына кирген. Баягы бучук болсо дагы сүйлөп бүгүн депутат болобуз деп атат. Мына ушунун негизинде эл ынтымагы, биз эл ынтымагы бийликчил партияларга, ошондой эле бийликтин партияларына, олигархтын партияларына, кошоматчылардын партияларына, жугундукордун партиясына, жана ошондой эле чимкириктердин партиясына, мурунку Алга, Ак Жол, Адилет, Мекеним Кыргызстан, Биримдик партияларынын катарында жүргөндөргө биз добушубузду бербейбиз. И ошолорго добуш бербегиле. Мына өлкө башчысы Садыр Жапаров ошол бийликтин партиясына добуш бербегиле дегенден кийин силер дагы өлкө башчысын колдоп, дакансалар, силер дагы добуш бербегиле. Мына бүгүнкү күндө карасак, ошол бийликтин партиясы менен 6 партия чыгып келип атат. Алардын атын айтпасак деле баары белгилүү болсо керек. Азырынча айтпайбыз. Бирок эл силер билгиле. Сөз адамдын сөзү. Бул ок болуп эсептелет. Жанагы мергенчинин, снайпердин огундай болуп эсептелет. Мен кайсы партиялар жөнүндө айтып атканым, бул октой эле ошол партияларга тийип атат. Мурдун дердейтип бирөө чыкты эле, мен бийликтин партиясынан баратам деп мактанып. Дагы бир үмүткөр кылып, өзүнчө бир үмүт болуп, жаштар силер дагы бийликтин партиясымын деп алыптырсыңар да. А бирок буга чейин бийликтин партиялары эмне болгонун билбейсиңерби? Жаштайыңардан жаш кетип калып жүрбөгүлө. Жана үмүткөр болгон бир партиялардын бири. Андыктан бийликтин партиясы кулап келген. Ошондуктан эл ынтымагы партиясы, ошондой эле байлардын, олигархтын партиясына добушуңарды бербегиле.
урматтуу олигархтар, байлар, уялгыла, өзүңөрдүн бизнесиңерди байлыгыңар менен болгула. Кош бийликти болобуз деп бийликке умтулбагыла. Биз жакшы билебиз байлар эмне үчүн умтулуп аткан. Байлыгыңарды сактап калам деп баратасыңар. Андыктан байлардын партиясында дагы добушуңарды бербегиле. Биз бийликтин, биз эл ынтымагы, мына биз ушундай партияларга өз добушубузду бербейбиз. Саламатта калыңыздар. Эл ынтымагы бул жөнөкөй адамдардан түзүлгөн кыймыл болуп эсептелинет. Бул жөнөкөй адамдардын арыз муунун, ошолордун бугун угуп, анан жогорку жактарга жеткиргенге аракет кылат. Бирок биз ошол жөнөкөй адамдарды, карапайым адамдардын арыз муунун жогорку жакка жеткирелик десек, ал жакка жетпейт. Себептегилеринде алардын кулагы дүлөй, алар укпайт, алар асманда жүрүшөт, жогорку жактар. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол карапайым адамдар бизге келип турат. Урматтуу эл, сиздерди укчу жер бар, сиздерди укчу штаб бар. Ал эл ынтымагы кыймылы. Биз ошол Чуйск, Бишкектеги Чуй проспектисиндеги салык инспекциясынын жанында турабыз. Ошол жерге өзүңүздөр келип, арыз муундарыңыздарды айтып, арыздарыңыздарды таштап, анан элди ынтымакка чакырам десеңиздер, өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү кошуп кетип туруңуздар. Мен бүгүнкү күндө айта турган мына ушул. Жакында биз тегерек стол өткөзөбүз. Ал Достукта 11 ноябрь күнү саат 10-до Достук мейманканасында болот. Темасы ойлон, сатылба, алданба. Мына шайлоолорго алданып эле келатабыз. 1000 сомго сатылып эле келатабыз. Эми ойлончу мезгил келди. Ошол тегерек столду эл ынтымагы кыймылы өткөзөт. Бүгүнкү күндө карап көрсөңүздөр, ушул 30 жылдан бери биздин бийлик 30 жылдан бери, бүгүнкү күндү да кашып атам. 30 жылдан бери ошол биздин бийлик буржуазиялык бийлик болуп келди. Ошондой эле ал элди эксплуататор катары, элди эксплуатация кылып келди. Башкача айтканда, элдин эмгегин жеп, өздөрү буржуй болуп келди. Өздөрү коррупционер болуп келди. Өздөрү жем соосу толбогон жемкор болуп келишти. Башкача айтканда, буржуйларды, байлардын баарын бийликке чакырып алып, ошол буржуйлар менен буржуй болуп, өздөрү дагы бийликтегилер буржуй болду. Мына буржуазиялык системаны биздин бийлик орнотуп алган. Элди ойлобойт. Бүгүнкү күндө карапайым элди ойлогон, карапайым элди болгон. Бул Россия мамлекети болуп атат. Мына биздин миграция маселени карап көргүлөчү. Карапайым элди Россия багып атат. Ошондуктан Владимир Путин айтып атат да, шорт эле экенсиңер деп. Анткени себеби күндөн күнгө мигранттар көбөйүп, Россиядан акча таап атат. Ишенбесеңер байкап көргүлөчү, мына аргумент катары эле. Айылдарга барсаңыздар, жакшы кийген энаталарды көрсөңүздөр, мунун баласы Россияда иштейт. Жакшы салынган үйлөрдү көрсөңүздөр, мунун баласы Россияда, мунун баласы мигрант, мунун баласы Турцияда, Казакстанда иштеп, анан ушул үйүн чыкытып салып койду дейт. Бир дагы биздин бийлик муну кылды деп, бир дагы карапайым адам, бир дагы жакшы жасаган адам айтпайт го. Биздин бийликтин баары коррупционер болуп бүттү. Мына муну шайлоодон деле карап көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө бешиктен бели чыга элек балдар, ушул 50 жаштагы кишилердин баарын ушул карысыңар, абышкасыңар, эскилерсиңер деп калды. А мындай карасаң бешиктен бели чыга элек балдар. Өздөрү жашоону көрө элек, өздөрү турмушту кура элек, өзүнүн баласын багып, өзү бала төрөтүп бага элек, анан мен мамлекетти багам деп шайлоого чыгып аткан жаштарга таң каласың. Мен таң калам. Илгери шайлоого аттуу баштуу, элди, жерди көргөн, бир нерсеге эли эмгеги сиңген адамдар эл өкүлү болчу эле. А бүгүн болсо эчтекени билбеген аты жыты жоктор эл өкүлү болот деп барып атат. Анан биз маңкурт деген сөзгө арданбайбыз дагы, тупой деген сөзгө арданабыз да, тупик алып барып атат. Мына ушундай тупик алып барып аткан, ушундай тупойлукту кылып аткан бул бийлик болуп атат. Өзүңөр карап көргүлөчү, ошол бешиктен бели чыга элек балдарды, турмуш куруп, ошол өзүнүн баласын бага элек балдарды, төрөтүп өзүнүн баласын көккө көтөрө элек баланы мамлекетти көтөрөт. Анан мамлекетти, өлкөбүздү багат деп ушинтип
анан эл үмүтү кылып эчтеке көрө элек адамды, кошунасы тааныбаган жаштарды эл үмүтү кылып бийлик алып чыгып атканына таң каласың. Мына биздин бийликтин саясаты бул тупойлукта. Ошондой эле уялбай, ошол мына мен эми иштейм, мына эми мага ишенгиле деп ишеним менен алып бараткан бийликтерге таң каласың. Алар бир кездерде мамлекетти түпүккө алып келгенде, мына ушундай түпүккө ойлорду, туп ойлорду ушул бийликтегилер алып барып атса таң каласың. Аны кайсы бийлик экен, бийликтин кайсы адам экенин бийлик өзү табалар. Мына бизде шайлоодо ушундай кызык нерселер болуп атат. Дагы бир жолу айтам, эл ынтымагы кыймылы тегерек стол өткөзөт, ал достук мейманкана өтөт. Келиңиздер, катышыңыздар. Саламатта калыңыздар.